Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши Газада тез арада ок атышууну токтотуу боюнча АКШ сунуштаган резолюцияга добуш берди. Коопсуздук кеңешине мүчө 15 мамлекеттин 14-ü ага макул деп добуш берсе, Орусия добуш берүүдөн карманды. Кесиптештер, бүгүн Коопсуздук кеңеши Хамаска кайрылып, ок атышууну токтотуу келишимине макул болууга чакырды. Израиль аталган келишимге макул болду жана эгер Хамас да макулдугун берсе, согушту бүгүн токтотсо болот. Кайталайм, согушту бүгүн эле токтотсо болот. Резолюцияда эмнелер камтылган? Газада ок атышууну токтотуу боюнча АКШ президенти Джо Байден сунуштаган резолюция 3 баскычтан турат. Ага ылайык биринчи баскычта Хамас барымта калган адамдарды Израилдин абактарында олтурган палестиналыктарга айырбаштап, ок атышуу кыска убакытка токтотулат. Экинчи баскычта болсо согушту туруктуу токтотуп, Газадан израилдик аскерлер толук чыгарылат. Ал эми үчүнчү соңку баскычта болсо Газа тилкесинде талкаланган турак жайларды кайра куруу иштери башталат. Эми эмне болот? Хамас тоо ортомчу өлкөлөр менен кызматташууга даяр экенин айтып, сүйлөшүүлөргө катышаарын маалымдады. Ал эми Дохада жайгашкан Хамастын лидерлери болсо сунушка расмий түрдө жооп бере элек. АКШнын президенти Джо Байден Израиль тарап аталган планга макул экенин билдирди. Деген менен Израиль өкмөтүндөгү радикал министрлер эгер премьер-министр Беньямин Нетаньяху АКШнын келишимин кабыл алса, өкмөттүн курамынан чыгып, өкмөттү таратабыз деп коркутушууда. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин таасири кандай? Газада тез арада ок атышууну токтотуу боюнча АКШ сунуштаган резолюцияга Коопсуздук кеңеши добуш бергени менен ал резолюция аткарылабы, жокпу? Алардын Газадагы согушту токтотууга чын эле күчү жетеби деген суроолор турат.